Өкмөт эми колунан келишинче иштеп жатат. 30 жылдык сазыкка батырып кеткен биздин мурдакы 4 президентибиз ушуларга жооп бериши керек. Ошо президенттерден сураш керек. Азыркы президенттерге, Ташиевтерге ыраазыбыз. Канча 26 миллиард сом түшүрдү деп атабы эмеге, казынага. Дагы ушу. Эми келечеги Кыргызстандыкы жакшы, эгер коррупция азайса, Кыргызстандын келечеги жакшы. Өкмөттүн ишине эми азыр булар эми өтө аракет кылып атышат да. Бул системаны сразу эле бир эки айда оңдоп коюш же бир жылда оңдоп коюш кыйын нерсе да. Бул акырын бир поэтапно чечиш керек да. Мен ошентип ойлойм. Сразу эле бир күндө же бир айда, бир жылда чечиле турган маселе эмес бул. Топтолуп калган маселе да. Ошого акырын чечиш керек да. Ичине убакыт бериш керек бир аз. Азыр өкмөттүн иши билине элек да, эчтеке иш кыла элек. Анан бир жыл өткөндөн кийин билинет го. Эмне кылганы. Ошол. Өкмөт азырынча эми слабый эле иштеп атат. Мындай чындап айтканда, президент үчүн кандай десем, жалгыз болуп ал жетпейт да. Калгандары жанагы мындай айтканда депутаттар жөн эле айлык алып эле, ошолор жоготуп эле бир жети областка бир экиден депутат коюп ошолор иштетсе деген ойлор да бизде. Ошол. Өкмөт деле мен ишинче аракет кылып жакшы эле иштеп атат деп ойлойм мен. Мурунку өкмөткө караганда азыр кичине иштеп атышат окшойт. Ошо. Иштегенде кандай, жанагындай биринчи очередь мисалы коррупцияны токтотуш керек. Ал вообще эле токтобойт да мисалы. Ошо коррупция менен катуу эле күрөшүп, жанагындай өзүнүн бааларын өзүлөрү билип, мисалы сатып атышпай, ошолорду дагы көзөмөлгө алып эметип койсо, биртике оңолот да. Стабилдештирип. Бүт мамилелерин баарын кыскартыш керек да. Мен угуп атам, бул Кытайда кайсы бир шаарында 7 миллион калкы бар экен да, ошону бир эле мэрге ороду башкарат экен. А бизде канча министрлик, канча депутат, канча неме башкарып атат. Ошолордун баарын кыскартыш керек. Анан аз-аздан өкмөт куралып иштесе болот да. Акчанын баары ошолор эле жеп ичип атпайбы? Өкмөт өздөрүнүн жумуштарын таза кылса элечи нормально болот. А таза кылбаса каяктан көрүп атпайсызбы? Ошо анан фейктүү эмелер чыгып атат, анысы чынбы калппы, эл деле ишенбей калды. Чынын айтсамчы. Өзүңүз деле көрүп атасыздар, ошо. Менин оюм да, жеке оюм. Өкмөт деген алдабаса, жебесе, элди алакпалын сурап турса, депутаттар мисалы ак үйдө эле отурушат экен эртең кечке. Айыл жергелеринен, райондордон болобу, областтардан болобу кыдырып, эл менен чогуу эмне көйгөй болуп атат. Ошолорду билип, анан ошого туура аракет кылып беришсе эле өнүгөт элек да. Ак үйдө жатса, менин айылымда эмне болуп аткан ким билет да. Айыл өкмөткө кайрылсаң, айыл өкмөт каяка кайрылат? Ал кайрылса, акимиятка кайрылат. Акимият ак үйгө кайрылыш керек. Ал долгий история уже. Ал айлап, андан жылыш жок дештик. Прямой мындай баягы боло турган, ишти кыла турган кишилер менен айыл жергелерин ушундай кылып берсе жакшы болмок. Өкмөткө ишенип эле турабыз негизичи биз. Ишеним артып эле турабыз. Эми өкмөттүн шайланганына деле аз эле болбоду. Ал 5-6 айда чечиле турган нерсе эмес болуш керек деп ойлойм мен. Бир 2 жыл күтө туралы эми чечип берип калар деп эле. Элдин баары эле үмүтү
өкмөт, президентти негизи колдойбуз. Ошол күтүш керек өкмөттү азыр. Кайра эле алмаштыра бербей аныча иштетиш керек. Марипов дагы аракет кылып жатат деп ойлойм да менчи. Азыркы жаңы бийлик жакшы эле, эми ошону жанындагылар толук аткарып турса эле жакшы. Айта албайм, бул суроону органдар деле иштеген көргөн жок. Мен иштеген начар эле баа берем. Иштеген президентибиз мына убакыт бериле, бирок президент канча болду уже убакыт? Жарым жыл болду. Ну не знаю, да канча убакыт керек. Президент иштеген деп атат, анан мен деле уже иштеген деле көргөн жокмун. Бияка барып тиги буларды кылып атат да. Но мурункудай эле. Мурунку президентибиз кандай бул деле ошондой азбак, ошондой болуп атат. А буга канча убакыт керек, я не знаю, канча берип убакыт. Конечно, сразу эле Москва бир күндө курулган эмес, но постепенно болот керек деп ойлойм да анан. Толук эмем жок. Ишеничим жок да. Бир да иштеген, иш көрсөткөн жок го. Андай эле көзгө көрүнүктүү иш кылган жок. Өнүгүү деле билинбейт, андай деле. Бул жерде бүт эле баягы мурунку чиновниктер деле камап атат дейт, кайра эле билинбейт, же андан жыйынтык чыкпайт. Эми атасак четинен атсак бизде аябай чабал министрликтер аябай көп. Негизи толук кандуу эч бир система иштебей турат азыр бизде. Ошондон айтат элем ошо. Мен ойлойм, мисалы, министрликтер бүт эле жакшы иштей албайт деп ойлоп атам да. Мисалы, саламаттык сактоо деле, ошо милиция жагы деле, тышкы иштер министри деле. Мен бизге алар мындай айтканда канааттандыра албайт да бизди элдичи. Менин оюмча эле бардык министрликтер чабал эле иштеп жатат. Өзгөчө айыл чарба тармагы начар иштеп жатат. Бизге көрүнүктүү болуп аткан туризм тармагы дагы бир аз аракет кылмыш этип атат. Биз соц тармактарын көрүп атабыз, бирок жыйынтыгы деле көп жок да мындай. Курган эч нерсеси жок, кыла турган инвестор деле тарткан жок айыл чарбанын мисалы үчүн. Туризмдики өнүктүрүш үчүн мындай чоң бир нерселерди куруп же бизге өзгөлөр келип мындай ключевой нерселерди туристтерге көргөзө алган жок да мындай тарта турган условиясы жок. Мисалы үчүн элементарный туалетибиз жок, мындай жакшы бир сон нерсени кыла алыш керек. Элементарный эле бир аз эле акча кетти, ошону да кыла алышкан жок. Мен жеке оюм боюнча баары эле негизи начар иштеп атат го да. Баары эле начар иштеп атат, баары эле жетишпей атат. Акчаны туура эмес пайдаланып атат. Менин оюм ошол да, начар да.